ушундай бир татаал бир маселе эки баягы экс-президент менен азыркы президенттин ортосунда. Мисалы Матраимовду айтып атат, Сооронбай Жээнбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле. Анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матраимов чындан эле бир сай турган уйдай киши болсо, тазалаш керек, сөзсүз. Эмнеге тазалай албай жатат? Биздин коом мына бүгүн деле ушуну бүгүн сөзсүз ошо жоопкерчиликке тартылсын деп турган коом бүгүнкү коом деле. Бирок Жээнбеков эмнеге кетенчиктеп жатат да жоопко тартуудан, текшерүүдөн? Вот ошону бул сөзсүз мына бизге да чоң суроо талап, мен айтат элем, коомдун талабы. Аны андан бешбетер мен сага айтат элем. Мына азыркы чек арада болуп атканды деле Россиянын, Казакстандын жетекчиликтери алар айтат экен да, мына Матраимов дегендери бар. Ошолор тети чек арадан, таможнядан байып атат. Алар болсо байгандан бөлүшүп атат. Эмнеге биз эрежелерге каршы ушул жерде турушубуз керек, оозубузду ачып деп. Демек, бул фактор, Матраимовдун фактору керек болсо, мына залакасы биздин өлкөлөрдүн ортосуна да тийип атат.